Эми мечиттин дагы эң бир акыйкаты, мечитти мечит кылып турган нерсе эмне бул? Мечитти жөн эле мындай бир минбарды кылып, бир мунараны коюп, анан мечит, паланча мечит деп койсок болду, мечит болуп ал. Жок. Аны менен мечит болбойт ал. Мечитти мечит кылып турган нерсе бул намаз болот. Монтип жамаат келип, жамаат намаз окуп турса, ошол мечитти мечит деп атасак болот. Жок, анан ушунчалык козуп салып койдук, ал мечитке эч ким келбейт, ал мечит эмес ал. Жөн бир курулуш болуп калды ал. Бир имарат болуп калды. Атын мечит деп койсоң мечит болуп калбайт да. Азыр жөн эле бир чоң зданияда бар мечит деп койсок мечит болуп калды. Жок, ошол жерде мечитти мечит кылып турган нерсе бул намаз болот. Ошон үчүн мечитте намаз окуганга аракет кылышыбыз керек.